Залды 100%га толтурган Кайрат Нуртастын бул кечесин жаш күйөрмандардан тарта улуу муунга чейин чыдамсыздык менен күтүп олтурушту. Ар бир ыры угармандардын жүрөгүнөн орун алып, ал тургай бардык ырын жатка билген күйөрмандары да жок эмес. Келечекте мен дагы Кайраттай ырчы болом деген жаш күйөрмандарын да байкай алдык. Бир көрүп онап калдым. Жүрегим сезгин жылуу барын, бир көрүп сырактардым. Тайдырды жүзүң уяң жаным. Колумда дирилдедиң, Алматыны түнүн кыялдадым. Бакытты күнүмдөгү Кайрат Нуртас! Кайрат Нуртас! Ассаламу алейкум, көчүрмөн. Барыбыз күткөндөй эле бул концертти кыргыз эстрада ырчылары ачып берди. Алып баруучулук милдетти ырчы Омар жана Анжеликага табыштаган экен. Башка концерттердин айырмасы бул чогуу концерт менен биргеликте кинонун презентациясы болот. Келген коноктор бир гана концерт ырыкпастан кинода көрүп кетишет. Бул концертти кыргызымдын кыздары аттуу ыры менен Нурмат Садыров баштаса, Гүлжигит Калыков, Нурлан Насип кечени куттуктап акыркы хитке айланган ырларын тартуулашты. Кыргыз эли бүгүн Кайрат досубуз экөөбүз мен туулган күнүм деген чыгармамды ырдадык дуэт. Кыргызча казакча аралаш кылып. Жөн эле ырдап койбостон бийди да катыра бийлеген Кайрат ар бир ырын жандуу аткарып, ошол менен катар күйөрмандары менен сүрөткө түшүүгө да жетишип жатты. Ырчынын жөнөкөйлүүлүгүн, адамгерчилиги күчтүү инсан экени сахнада күйөрмандарынын өзү менен биргеликте ырдаганга мүмкүнчүлүк бергенинде эле көрүнүп турду. Бир гана эне өз баласына жаны менен күйүп, анын ийгилигине чын жүрөгүнөн сүйүнүп, жаман сөздөн коргоп жанында жүрөт. Айтайын дегенибиз, Кайратты кайрат кылган анын апасы, продюсери Гүлзина Айдарбекова концерттин жүрүшүн төмөндөөгүчө баяндады. Биринчи рет эмес, биринчи жылда эмес. Міне Кайраттын 18 жашынан бастап кыргыз эли бизди катты урметтеп, Кайрат осы кыргыз элинин махабатына бөленген. Өзіміздің Қазақстанда қандай болса тура сондай, өйткені кыргыз елі еш уақытта таңғалатыным бір адамды, бір адам Кайратты жамандамайды. Өздерінің әншілер сияқты қабылдайды, өздерінің әншілерден артық көрмесе, кем көрмейді. Сахнада жан дүйнөсү менен ырдаган Кайрат Нуртас көп жерде сүйлөөнү жактырбаганын барыңыздар билсеңиздер керек. Бирок бизге тагыраагы New TV телеканалына Кайрат концерттин жүрүшүн айтып, кыргыз элине ыраазычылыгын билдирди. Концерт керемет өтті, халыққа рахмет, күтіп маған қошеметтеп сыйлағандарына мен кыргыз элин катча сүрөм, сүйем. Отбасыларына береке, бақыт тілеймін. Бул кеченин дагы бир өзгөчөлүгү Казакстанда тартылган Кайрат Нуртас жана жубайы Жылдыз Абдыкеримованын Арман аттуу киносунун Кыргызстандагы алгачкы бет ачары менен жыйынтыкталды. Бул кино кыргыз тилине которулуп көргөзүлгөндүгү менен өзгөчөлөндү. Өмүргө бир келгенден кийин өзүбүздөн аяйбызбы? Койчу, кеттикчи бул жерден. Болду. Башка жакшы жер табабыз. Жаным, токточу. Биз жөн эле тамактанууга келген жокпуз. Унутпасаң. Мир Абдылдаева, Алтынбек Кубанычбеков, New TV Show программасы. Аябай жакшы өткөзөлүчү.